Эсенсизби урматтуу туугандар, элет таануу аттуу курсубузга кош келиңиздер. Сиздер менен мен Элери Битикчимин. Курсубуздун экинчи сабагыбыз башталат. Бүгүн биз билим жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен билемин дегенде, же менин оюмча дегенде, биз өзүбүздүн оюбузду айтып жатабызбы, же башкалардын оюнбу? Башкалардыкы болсо, кандай алардын оюн кабыл алып калдык? Билимдин таасири кандай болот жана ойду кантип өзгөртөт? Изилдөөчү ишин баштаарда билимдин булагын, анын жаралышын да текшериш керек. Илимий чөйрөдө жалгыз гана чын, текшерилген маалымат болгонуна ишенгенден алыс болушубуз керек. Анткени илимге таасир кылып, чындыктан алыстаткан факторлор өтө көп. Меники туура дегендер өз далилдерин дайыма сунуштаганга даяр. Бирок алардын билими чынбы же жөн эле чын болгонуна ишенеби? Билим дайыма чындык менен ишеништин ортосунда турат. Кыргыз ойчулдар да чындык менен ишеништин айырмасын билчү. Дүйнөдө чын менен жалгандын ажыратчу. Жалган деген түшүнүк бул дүйнө жөнүндө жалган ишеничтерди белгилейт. Ошондо билим чын менен жалгандын ортосунда болуп калат. Жалгандан чынга өтүү изилдөөчүнүн максаты. Ишеничтердин жыйындысы социалдык дүйнөнү түзөт. Кыргыздар аны жалган дүйнө дечү. Дүйнөнүн өзү албетте чыныгы болгону анык, бирок дүйнө жөнүндө түшүнүктөрүбүз жалган болушу мүмкүн да. Жалган түшүнүктөргө таянган киши жалган ой жүгүртөт. Жалган ой болсо, жалган жашоого алып келет. Ошол үчүн бул дүйнөнү жалган деп коет. Ошол үчүн чын дүйнөгө бөлүнөт да, жалган дүйнөгө бөлүнөт. Бул өрнөк кыргыздардын ой жүгүртүүсү азыркы философиядагы окшоштугун да көрсөтөт. Бирок курсубузда биз чындык менен ишенич деген түшүнүктөрдү колдонобуз. Мисалы, коомубуздун көпчүлүгү байыркы кыргыздарды көчмөн деп эсептейт. Көчмөндөр болсо, малчылык менен жанын багып, жайыттан жайытка көчүп жүргөндөр, ушул кишилерди көчмөндөр деп айтабыз. Бул ишенич. Бирок түштүк Сибирде жайгашкан Миңсүү өрөөнүндө байыркы кыргыздардын эгинчилик өнөрү өнүккөнүнө археологиялык далилдер көп. Демек, кыргыздардын баары көчмөнчүлүк менен алектенген эмес. Бир бөлүгү жер айдоого да катышкан. Кыргыздын эң белгилүү баатыры Манас өз атын жер айдап, буудай чогултуп, ак кула тулпарына айыры баштаган. Кандайча кыргыздын эгинчилик өнөрү жок болгонуна ишенип калдык. Жер айдабай, туруктуу жайы, айылдары жок көчмөндөрдүн элеси жана буга ишенич кайсыл жактан келди? Мындай ишенич отурукташкан элдердин тарыхый булактарынан келип жатат. Бул жалгыз гана батыш тарыхчылардан эмес, чыгыш жылнамаларынан да келет. Эчтекени айдабаган, туруктуу айылдары, шаарлары жок, мындай көчмөндөрдүн элеси тарых илим катары башталганда эле жаралган. Мисалы, биздин заманга чейин экинчи кылымда байыркы Кытайдын эң белгилүү тарыхчысы, негизи Кытайдын тарыхын негизлеген атасы болуп эсептелген Сыма Цянь Шидзи же тарыхый жазмалар чыгармасында хуннулар жөнүндө жазганын алсак. Алар жайыт жана сууну издеп көчүп жүрөт. Дубалдуу шаарлары жана жашай турган туруктуу жайлары жок. Жер айдабайт. Бирок ар кимдин өзүнчө жер тилкеси бар деп жазган. Тарыхчылар изилдөө жасаганда эң негизгиси тарыхый булактарына таянып тарыхты жазат. Бирок ал булактарды критикалык анализсиз колдонуп, анда бул булактарга таянуу эмес, булактарга табынуу болуп калат. Мындай нерсени британиялык тарыхчы Эдвард Кар
булактардын фетишизми деп атаган. Эмне үчүн булактагы фактыларды анализсиз колдонот? Тарыхчы өз чыгармасын жазып жатканда бир идеологиялык максатты көздөшү мүмкүн. Же болбосо автор китептен китепке көчүп жүргөн фактыны текшербей, авторитеттерге ишенип колдонушу мүмкүн да ушул фактыларды. Ошондо ал тарыхый фактыны чындыкты колдонбой, ошол эле Эдвард Карнер айтымында историографиялык фактыны колдонот. Историографиялык факты деген эмне? Жана тарыхый фактынан кандай айырмасы бар? Биринчиден, историография дегенди талкуулайлы. Историография бул бир темага арналган тарыхый чыгармалардын жыйынтыгы. Мисалы, көчмөндөргө арналган, аларды изилдеген тарыхчылардын чыгармаларынын баарына көчмөндөрдүн историографиясы дейбиз. Ошол эле Шидзи же тарыхый жазмалар чыгармасында хуннулар жөнүндө баяндамасында аларды жер айдабайт деп сүрөттөгөн. Бирок ошол эле Шидзинин башка бөлүмдөрүндө хуннулардын эгинчилиги жана жер айдоо өнөрү бар экенин анык болуп жатат. Биздин заманга чейин 89-жылы хуннуларда бир балекет болгондо Шидзиде мынтип жазылган. Бир канча ай каар жаап, жут болгон, кишилер арасында оорулар тараган, талаларда эгин бышпай калды. 30-жылдан кийин окуяда чыгыш жана батыш кол башчылар ар бирөөдөн 10.000 атчан алып, батышка жер айдоого жиберген деп ошол эле тарыхый жазмаларда айтылган. Ошол эле убакытта жазган Кытай тарыхчысы Шигу түндүктөгү өлкөлөрдө суук эрте келет, жер айдоого ыңгайсыз болсо да хуннулар өлкөсүндө жер айдайт деп жазган. Бирок изилдөөчү Шидзи тарыхый булагын колдонгондо мындай фактыларды байкабай, хуннулардын эгинчилиги бар экенин эки жолу көрбөй, жер айдабайт деген эле бир сүйлөмдү алса, анда бул фактыга историографиялык факты деп айтылат. Тарыхый булакта жазылган фактылардан керектүүсүн тандап, өз чыгармасында аны колдогон автор чындыкты жаратпайт. Ал ишеничти жаратат жана жалганга жакын бир чыгарманы жаратат. Демек, тарыхый булактан керектүү фактыны алып, элге жайылган фактыга биз историографиялык факты дейбиз. Бул факт тарыхый булакта бар, тарыхый китептерде да бар болгон үчүн историографиялык факты деп аталат, бирок тарыхый фактыдан алыс болушу мүмкүн. Ушундай историографиялык фактылар китептен китепте сөздөн сөзгө көчүп жатып, бир дискурс жаратат. Дискурс французчадан дискурс, сөз сүйлөө, ойлоо деп которулган өтө кенен бир түшүнүк. Кыскачасы, дискурс бул бири-бири менен байланышкан символдор, мазмундардын системасы. Мындай системаны изилдегенине дискурс анализ дейт. Мисалы, эгерде биз эмне үчүн көчмөндөрдүн элеси, сүрү дүйнөдө ушунчалык каардуу, арам жалганын билейин десек, керектүү ыкмаларды колдонуп изилдесек, анда бул дискурс анализ деген бир изилдөө болот. Дискурс анализдин бизге эмнеге кереги бар? Айтканымдай, билим дайыма чындык менен ишеничтин ортосунда турат. Ишеничтерди жараткан нерсе бул дискурс. Бельгиялык политологдор Эрнесте Лакло жана Шанталь Муф өздөрүн белгилүү гегемония жана социалисттик стратегия китебинде биздин коомдук дүйнөбүз маани мазмун жардамы менен калыптанганын, дискурс аркылуу курулганын ушундай теорияны бир сунуштаган.
Дискурс коомдо таасирдүү болгон ишеничтерди билим катары көрсөтүп, кишилердин чечимдерине да таасир кылат. Француз философу Мишель Фуко буну билим бул бийлик, бийлик бул билим деп айткан. Фуко дискурстун изилдөөсүнө өзүнүн чоң салымын кошкон. Философияга археология ыкмасын киргизип, ал ар бир замандын өзүнчө бир ой, жүгүртүү структурасын бар экенине ишенген. Фуконун археологиясы дискурсту идеялардын жыйындысы катары карабай, практикалар катары изилдейт. Ошондо дискурс дайыма идеология же дагы бир окшош максатка кызмат кылат. Идеологиялык дискурсту колдонгон автор атайын максат менен өзүн билимдүү көрсөтүп, кандайдыр бир ишенич жаратат. Автордун авторитетин башкалар колдонуп жана колдоп, жаратылган ишеничти коомго жайып, дискурстун жашоосун узартат. Шидзини жазган Сымачан же анын эмгегин бүтүргөн баласы атайлап хуну жөнүндө баяндама деген бөлүмүндө аларды атайлап эле жер айдабайт деп сүрөттөгөн. Ушул эле китепте башка жерден хуннулардын эгин айдоолору бар экенин эки жолу көрсөтсө да, хуннулар жер айдабайт деген дискурсту жаратып жатат. Көчмөндөр жер айдабайт деген дискурс кытайлыктарга эмнеге керек болгон экен? Анткени кытайлыктар жер айдабаган элди артта калган жапайы катары көрсөтөт. Хуннулар болсо Кытайдын душманы болгон соң, аларды варвар катары көрсөтүш үчүн ушундай жапайы көчмөндүн элеси керек болчу. Ошондуктан кытайлыктар көчмөндөр жер айдабаган деген дискурс жаратып, жана 1000 жыл бою ушуну колдонуп жүргөн. Өздөрүн маданияттуу, башкалардын караңгы, жапайы катары көрсөтүү Кытайды билгендер үчүн абдан керектүү нерсе болгон. Эзүү кысууга чыдабай албаган Кытайдык дыйкандары хуннулардын жашоосу шайыр деп көчмөндөргө качып турган. Негизи улуу Кытай сепили курулушунун максаты дыйкандардын качууга тоскоол жаратуу болчу. Эгерде хуннуларды ушинтип маданиятсыз, каардуу, эгин айдоосу жок катары көрсөтүп турса, Кытай дыйкандын аларга качууга ниети калабы? Демек, ушундай билим сыяктуу, билимге окшогон, бирок негизи чындыктан алыс болгон ишеничти жаратуу бийлик үчүн абдан пайдалуу нерсе болот экен. Фуконун билим бул бийлик, бийлик бул билим сөзү чындыкка жакын болгонун айтсак жаңылышпайбыз. Демек, тарыхта дайыма билимге окшогон, бирок чындыктан алыс болгон ишеничтер, дискурстар жаралып, коомдогу чечимдерге, мамилелерге таасир берип турат. Бул дискурстар билимге күчтүү таасир берип, кыргыздар айткандай жалгай дүйнөнү жараткан. Чыныгы дүйнөнүн маанисин түшүнбөй, ишеничтерди билим катары кабыл алып, аларды ээрчип, билим тармагы да чындыктан алысташы мүмкүн. Ошондуктан дайыма билимдин чындык менен ишеничтердин ортосунда болгонун унутпайлы. Ушу менен элет таануу курсубуздун экинчи сабагыбызды аяктады.